Желмаян деп хит болуп жаткан. Кыргызстандын бардык региондоруна өзүбүздүн фирменный магазиндерибизди ачып жатабыз. Канча сом турат? Гарантия канча бересиңер? Тетиктер менен кандай маселелер болуп атат? Самосвалы эмеси бар. Самосвалы 159 миң. Бул эми машинанын эле аккумуляторундай. Бул кыргыздардын сөзү илгертеден Манас эпосунда бар. Манастын өзүнүн Желмаяны болгон. Bunun baası hazır bizde akция жүрүп жатат Желмаян компаниясында. Мактап разы болуп жатышат да. Көлжээкке электрическийлер менен жүрөлү деп бензиновый, дизельныйлар кирип алып, алар көлдүн баарын булгап атышат да, төгүп атышат, май сайдын баары төгүлүп атат. Көп плюстар бар экен демек, урматтуу көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы мекендештер? Желмаян деп хит болуп жаткан ушундай компанияга келдик. Эми билесиздер, биякта муравейлер сатат. Biz AgriLife долбоору, AgriLife KG бизге аябай кызык болуп, мына атайын жерди таап алып, адисин таап, сиздерге азыр кененирээк айтып берели. Биздин AgriLife KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү менен учурашып коебуз, таанышып коебуз. Саламатсыздар. Менин атым Автандил, Желмаян компаниясынын коммерческий директору болом. Автандил мырза, Желмаян деп аябай хит болуп атпайбы азырчы? Анан ошо компания тууралуу бир кичине айтып бериңиз, анан кийин муравейге киришебиз. Компанияны 23-жылы декабрда регистрация кылганбыз. Январда биринчи продукцияларыбыз чыгып, рынокко чыгарып сатып баштадык. Бүгүнкү күндө 3000ден ашык Желмаян саттык. Уже сатып койдуңар? Саттык уже, 3000ден ашык. Азыр биз бүт региондорго, Кыргызстандын бардык региондоруна өзүбүздүн фирменный магазиндерибизди ачып жатабыз. Ал жерде бүт запчасттар өзүбүздөн алсаңар фирменный магазинден арзан болот да. Атыңыз ким дедиңиз? Автандил. Автандил мырза, бул эми ата мекендик өндүрүш да? Ата мекендик өндүрүш өзүбүздө чыгарылат. Сиз Бишкекте чогултабыз. Бишкекте чогултасыңар. Заводуңар жерде? Ушул жерде. Завод мынакей Бишкекте экен. Ата мекендик өндүрүш бул кубандырат, аябай кубандырат. Анткени деген бир гана чет мамлекеттердин товарларын сатып алабыз, өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш болгондо аябай кененирээк айтып бергенге аракет кылалы. Келли, эми бул канча сом турат? Гарантия канча бересиңер? Тетиктер менен кандай маселелер болуп атат? Бул азыр бизде жаңы жасалган модель кабина менен. Аталышы кандай болот булардын? Бул Желмаян кабинада эле да КСК. КСК деп коесуңар. Самосвал дегенди билдирет, С дегенич. Ар жак өзү эле. Самосвал дегенди билдирет. Басы канча? Бул 159 миң сом турат. 159 миң сом. 159 миң сом. Көтөргөнү канча? Мунун самосвалы эмеси бар. Самосвалы 159 миң, самосвал эмеси өзү көтөргөн жогу 149 миң турат. 149 миң. Грузоподъемности 2 тонна, бирок 2 тонна баягы жакшы түз жолдон айдаганга да, анан жаман жолго чыксаңар кичине асыраак эле алып айдаган туура болот да. Өзүңөргө колдонгонго техника кылып, колдонгонго асыраак кылып. Өзүнүн техникасын жакшылап. Туура колдонулса, расход боюнча кандай болот ошондо? Электро да бул. Бул полностью электрический, бир зарядка 50 километрге жетет. Бир зарядка дегенде 50 километрге жетет дегенде биздин көрүүчүлөргө акча жагынан конвертировать этип койсоңор канча? Конвертировать эткенде 220 менен эле зарядталат 5 саат. 220 менен 5 саат зарядталат. 5 саат зарядталат. Түнү менен койбош керек экен да? Жок, түнү менен койбош керек бул техниканы. Түнү менен койбош керек. Муну зарядка толгондо обязательно четиш керек. Бул аккумуляторлар койбош керек экен да? Эми будильник деле эмес, коюп 5 сааттан өчүрүп коюш керек да. Зарядканын индикатору бар. Заряд толгондон кийин өзү күйөт. Ошондо чыгарып коюш керек. Таң аткача сайып койсоңор аккумуляторун бузасыңар да. Мынакей. Бул аккумуляторлор негизи туура колдонулса көпкө жетет да. 2-3 жыл айдаса болот. Бул эми машинанын эле аккумуляторундай. Көпкө туруп калса же туура эмес заряд алса бузулат да. Ошо 50 километрге 5 саат зарядта канча сом зарядтап коюш мүмкүн? Примерно силер билесиңер деп. Ошону так билбедим. Өткөндө биз балыкчыбар теплица тарттык. Теплица 40 гектар теплица иштетип, 40 соток иштеткен айым айтып берип атат. Ушундай муравей алыптыр. Фирмасын билбейм, эми ушул бир эле да бар, электрический. 7 сомго гана коротом дейт. Ошон менен бир 4-5 күн жумуш кылып жүрөм дейт эртеден кечке. Аябай экономичный, электромобиль болгондо аябай экономичный. Экономичный, экологичный да. Кандай суроолор болуп калышы мүмкүн? Эми урматтуу көрүүчүлөр, комментарийлерге жазгыла. Андан тышкары силер соц сеттерде барсыңар. Барбыз. Телефон номериңерди айтып койгула. Ар бирөө билем ушундай алыш керек да. Телефон номерлериңи, эми баягы акчасы үнөм дейт. Бул бардык чарбага жарайт да. Айыл чарбага
Мурун эми ат араба менен жүрсөк, азыр эми ушул техникалар элдин жумушун жеңилдетет да. Анан могу желмаян деген боюнча дагы түшүндүрмө берип кетели. Көбү билбейт экен желмаян эмне дегендичи. Желмаян деп төөнүн күлүгүн, күчтүүсүн айтып коет. Бул кыргыздардын сөзү илгертеден. Манас эпосунда бар. Манастын өзүнүн желмаяны болгон. Төөнүн күлүгүн, күчтүүсүн желмаян деп коет. Биз азыр желмаян десе биз башкача. Ошо элдин көбү биякта деле биз турганда баары келип алып желмаян деп туура эмес ат коюп турсуңар деп айтышат да. Хайпават атасыңарбы дегендей болот. Ошо эмнеге желмаян, желмогусту коюп алып турсуңар деп. Негизи бул желмаян деген биздин кыргыздардын байыркы сөздөрүнөн желмаян деген төөнүн күлүгүн. Кичине мындай эмерек маанисинде түшүнүп коет да, бирок жакшы жагын. Төөнүн күлүгүн айтат желмаян деп. Демек бул төөнүн күлүктөрү экен да биякта. Экономичный. Эми алмаштырып атышат. Желмогус бул эме да баягы илгери Союз убагында чыккан муравей деп чыгарылбады эле. Муравей деле туура эле ат, ал деле кички болуп көп груз, көп жумуш кылат да. Бул биздин кыргызстандык өндүрүш болгон үчүн желмаян деген тоже туура ат деп эсептейм да. Эмне дегенде биздин аталарыбыз ушу төөлөр менен көччү да ар кайсы жерденчи. Бул дагы көп жумушту аткарат. Ошондой эле жумушту аткарат да желмаян. Ооба. Мынакей эстеп калгыла. Желмаян деп биз угуп жүрөбүз, бирок түшүндүрмөнү мынакей өздөрүнүн адистери, өздөрүнүн ээлери айтып берип атат. Желмаян деген бул төөнүн күчтүүсү экен, урматтуу көрүүчүлөр. Келе эми бул эмеге өтөлү. 1 минут байке тартып алалы, азыр кетебиз, э? Бааларын анан кийин гарантияларын айтып коесуңар да, туурабы? Байкеси биз тартып аттык эле, кичине мындай туруп коесузбу байкеси? Мына камераны жаап атасыз. Камераны Агролайф KG долбоордун партнеру Агротрек компаниясы. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Фармлит аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutsche бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Bunun baası hazır bizde akция жүрүп жатат Желмаян компаниясында. Ярмарка карата бүт бааларды арзандаттык да. Бул 2 тонналык бул дагы. Бул кабина менен бунун актын модельдери бирдей. Борттору чоңдугу. Болгон өңү түзү экен. Өңү түзү башкачараак. Бунун баасы 129 миң, актыкы 135, 159. Бул 1,5 тонналык Козырек менен 119 миң турат. 119 миң. Жашыл моделибиз 79 миң турат. Тиякта бир көрсөтүп коет, 79 миң сомдук жакшы модель деп атат. Жашыл. Өзгөчөлүктөрүн айтып кетпейсиңерби? Өзгө ал 500 килограммдык. 500 килограммдык, а? Бул канча килограмм турат? Бул 2 тонна. Багасы 159 миң. Кандай скидка эбелер барбы, акциялар барбы? Вот акция болуп атпайбы азыр? Азыр ошол биз эми бул видеону эми дароо чыгара албайбыз. Бир 2-4 күндөн чыгарып калышы мүмкүнбүз. Акциялар кайсы убакта? Бул акцияны биз күзгө карата баягы айыл чарба фермерлерин колдоо катарында акцияны ноябрга чейин, ноябрдын аягына чейин жүргүзөлү деп пландап жатабыз. Күздүн аягына чейин экен акциялар. Акциядан кийин кымбаттайт экен да? Акциядан кийин кымбаттайт. Жетишип калды урматтуу. Бул модельди сиз Бишкектен көрүп жатсаңар керек. Атайын тазалыкка жазатып келгенбиз да. Тазалыктын сотрудниктери азыр айдап жүрүшөт, ушул менен иш кылып жүрүшөт Бишкекте. Бул да самосвал. Самосвал бул. Сотрудниктеринен сурасак аябай мактап ыраазы болуп жатышат да. Автандил мырза, мындай суроо болуп атат да. Бул эми электрический болгон соң неме болуп эсептелет да, эко болуп турабы? Абаны бузбайт. Үнөмдөгөнү биринчиси болуп атат, акча үнөмдөгөнү. Экинчиси экологияга таза болуп атат. Ушул экология кандай деп эмне деп өзүңөрдүн ой пикириңерди айта аласыздар? Ошо электромобилдерге, электротехникаларга өтүшүбүз керекпи же азыр даяр эмеспизби? Элдердин мындай электричество десе кичине башка бир ойлору да бар да. Ошол боюнча да өтүшүбүз керек, электричествого өтүшүбүз керек. Анан биз могу биздин берметибиз, көлүбүз, берметибиз деп коебуз го. Ошол биз көлдөгү пансионаттардын баарына дагы биз предлагать эттик элек да, ушундай көл жээкке электрическийлер менен жүрөлү депчи. Бензиновый, дизельныйлар кирип алып, алар көлдүн баарын булгап атышат да, төгүп атышат, май сайдын баары төгүлүп атат. Именно буларды айдаса ошо жерге
мисалы үчүн бизге Россиядан Краснодарский край рекреационный зонадан келишкенде алат элек деп. Ал жерде көл жака кирген бензиновыйлар киргенге таптакыр болбойт экен. Киргизгенге болбойт экен. Биз дагы ушу көлүбүздү сакташ үчүн ушундай электрическийлерди көбүрөөк киргизишибиз керек ошол жака. Абаны эмес, баягы май эмелерди төктүрбөш керек да көлгөчү. А то билесиздер, көлгө барсаң баягы ошол эле скутерлер айдаган жердин баары тең май да, эмичи өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр. Ооба, эко деген сөздү билдирет. Баягы денсаулык деле бул өтө маанилүү нерсе. Анан дагы бир эмени айта кетели. Мисалы үчүн бул расход жагы өтө эле аз экен да. Вообще муну эле сатып алыш керек. Мисалы үчүн ошол эле эшек, жылкыларды алып эметкенде аларды багыш керек, чөбүн бериш керек дегенде турабы. Бул андай нерсеси жок. Андай нерсеси жок. Анан кийин мен өткөндө ошол теплицадан алып туруп жүргүзгөндө жүрүп баратканда уккан жокмун мунучу. Тыптын кичкене мындай эле бирөөнүн кулак бээсин жебейт деген да. Көп плюстары бар экен демек, урматтуу көрүүчүлөр. Биз жыйынтык чыгаралы, биздин көрүүчүлөргө эмне деп айтып кетесиз, анан коштошпосоңор болот. Ооба, эми көрүүчүлөргө биздин продукцияны алыңыздар. Экологиябыз, Кыргызстандын экологиясын сактайлы баарыбыз. Ошол. Рахмат сиздерге. Соцсеттерге киргиле, телефон номерлерди бересиздер. Видеонун астына ссылкаларды адаттагыдай эле коюп коебуз. Биз бере албаган суроолорду бергиле, биякта баарына жооп беребиз. Сиздер өзүңөр магазиндериңерден дарегин дагы бир жолу айтып койсоңуз, анан бир график, жумуш графигин. Жумуш графиги 9-тан 6-га чейин. Бул Бишкекте 4 фирменный магазинибиз бар. Новопавловкада, Новопавловка Фрунзе 134, Новопокровка улица Ленина 314, Алматинка 241 и Жайыл Батыры 36. Бардык точкабызга келип, бааны фирменный магазиндерге келсеңер, ошо баасын биз айткандай алсаңыздар болот. Азыркы айтылган баалар менен алсаңыздар болот. Жанагындай акцияда болоттур. Мейли урматтуу көрүүчүлөр, эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин биз дагы башкалар же чыккылар татканга рахмат сизге. Рахмат. Мейли, ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат. Агролайф KG долбоордун партнеру Агротрек компаниясы. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutz-Fahr бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.